Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзгөндө бир үй бүлөдөн 3 наристе иске ууланып чарчап калды. Баткен облусунун аймагындагы чегара бекетинде 26 жаштагы чегарачы өзүнүн 21 жаштагы кызматташын атып алды. Жалал Абад облусунда мыйзамсыз иш алып барган диний билим берүүчү борбор аныкталды. Өзгөндө бир үй бүлөдөн 3 наристе иске ууланып чарчап калганын Ош облустук милициясынан 22 февралда билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык 3 февралда Мырзаке айылында болгон. 4-3-1 жашар кыз жана алардын 26 жаштагы апасы өз үйүндө көмүрдүн исине ууланып калышкан. Келин аман калып ооруканага түшкөн. Ал эми кыздарын сактап калуу мүмкүн болгон эмес. Милиция күбөлөрдү сураштырып, териштирүү баштаган. Туугандары арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертиза өткөрүүдөн баш тартышкан. Натыйжада кылмыштын курамы аныкталбагандыктан, кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жосунда кылмыш курамы болбогондо беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Кышкысын иске ууланып же электр жылыткычынан чыккан өрттөн каза болгондор Кыргызстанда буга чейин дагы катталып келген. Бишкектеги Ататүрк паркынын бактарын кыюу уланып, кабат үйлөр курулат деген коркунуч бар экенин бүгүн 22 февралда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев айтып чыкты. Ал парктын чегарасы али күнчө аныктала электигин белгилеп, маселеге президенттин көңүлүн бурдуруу зарылдыгын кошумчалады. Ошондон пайдаланып, курулуш компаниялары албетте мамлекеттик органдардын макулдугу менен бир топ курулуш курабыз деп сонун пландарын айтып атышат. Алардын ичинде бир компания биздин кесиптешибиздики. Жөнөкөй чиновник алар менен көрүшө албайт. Ошондуктан мэрияга тапшырма берсеңиздер, парктын чегарасын аныктап берсинчи. Президент өзү киришпесе болбой калды. Экология деп коюп, бул жерде бактардын баарын кыйдыртып, кабат үйлөрдү куруп жатабыз. Совет мезгилинде Достук деп аталып келген бул парк азырдагы шаардагы бактарак жыш отургузулган эс алуу жайлардын бири. Курулуш компаниялар эми албетте мамлекеттик органдар макулдугу менен ошол жерде бир топ курулуштарды кылабыз деп атышат. План сонун болот да. Алардын ичинде бир компания бизнес коллеган компаниясы. Бул жерде жөнөкөй чиновник алар менен көрүшө албайт. Ошондуктан Алмаз Акунжан сураныч чоң. Мэрияга тапшырманы берсеңиз, чегараны аныктап берсинчи ошол Ататүрк парктын. Бул бир. Экинчиден болсо президент өзү киришпесе болбой калды. Каяка барбасаң, же мурунку депутат, же азыркы депутат, же Горкенештин депутат, же мурунку министр, ишел стройка жөнөкөй эмес да. Бүт биз экологияда атабыз, ошол эле кезде бактарды бүт баарын кыйдырып, ошол жерде көп кабаттуу үйлөрдү курап атабыз. Биз кантип жашайбыз? Бактар жок болсо, экология өтө начар болсо. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Оштун Ноокат районунда Равза деп аталган медресе расмий катталбаганын, бала диний имаратта сабалган эмес деген билдирүү таратты. Муфтият аталган окуя боюнча ички териштирүү жүргүзүүдө деп билдирди. Өткөн жылдын 9 декабрында Оштогу уруксаат кагаздары жок медреседе 12 жаштагы өспүрүм катуу токмок жеп, аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү 20 февралда белгилүү болгон. Бул окуя учурда социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Оштун Ноокат райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 130 беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш козгоп, аны 13-12 жаштагы 2 бала сабаганы аныктаган. Милиция шектүүлөрдүн жашы 14-кө толбогондуктан кылмыш иши кыскартылганын билдирди. Шектүүлөр атайын каттоого алынып, ата-энелерине укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 102 беренесинин 2 бөлүмүнүн ата-энелик милдеттерден качуунун негизинде айыппул салынган. 21 февралда Баткен облусунун аймагындагы чегара бекетинде 26 жаштагы чегарачы өзүнүн 21 жаштагы кызматташын атып алды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чегара кызматы кабарлады.
Мекеменин басма сөз бөлүмү ырастагандай, баштапкы маалыматтарда ЗЖ аттуу аскер кызматкери АК-74 автоматын этиятсыздык менен колдонуп жатып, капыстан ок чыгарып алган. Ок УБ аттуу башка бир чегарачынын мойнуна тийген. Жаракат алган кишиге шашылыш түрдө медициналык жардам көрсөтүлүп, Баткен шаардык ооруканасына жеткирилген. Ал алган жарааттан өзүнө келбей каза болгон. Мамлекеттик чегара кызматы билдиргендей, бул факты боюнча тиешелүү органдарга кабар берилди. Аскердик прокуратуранын Баткен гарнизонунун өкүлдөрү окуя болгон жерге жөнөп кетишти. Бишкекте опузалап акча талап кылууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 2023 жылдын февраль айында 39 жаштагы жаран ички иштер органдарына Бишкек шаарынын Тоңгуч кичи районунан күч колдонуу менен коркутуп, акча талап кылган белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Ага кол салгандар өздөрүн кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүбүз деп тааныштырып, күч колдонуп, 4000 АКШ долларын талап кылышкан. Бул факты боюнча Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуу менен иш козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кармалган шектүүлөрдөн мурда белгиленген 25 000 сом акча каражаты табылып алынган. Алар мурда оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган Нарын облусунда 1991 жылы туулган А уулу А жана Жалал Абад облусунда 1993 жылы туулган МТ экендиги аныкталган. Учурда аталган кылмыш иши боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймагында мыйзамсыз иш алып барган диний билим берүүчү борбор аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Үстүбүздөгү жылдын 16 февралында УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан Сузак районундагы Кызыл Туу айыл аймагынын Мундуз айылындагы Чолпонай диний билим берүү борборунун ишмердүүлүгү мыйзамсыз экендиги аныкталып, бөгөт коюлду. Текшерүүнүн жыйынтыгында бул диний окуу борбору 2022 жылдын ноябрында дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамдын 8-10 беренесин бузуу менен негизделгендиги аныкталган. Диний борбордо 3 мугалим эмгектенип, 30га жакын жергиликтүү тургун билим алышкан. Сабактар жумасына 2 жолу өткөрүлүп, Курандын негиздерин жана ислами укук илимин үйрөтүшкөн. Ошол эле учурда мугалимдердин жогорку диний билими жок болуп чыккан. Текшерүүнүн жыйынтыгында диний окуу борборунун ишмердүүлүгү токтотулуп, 5500 сом айып салынды. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.